Саламатсыздар, урматтуу жалпы Фактке YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн шаар тургундарынан жана айдоочулардан ушул коомдук талкууга коюлган өлкөгө оң рулдуу унааларды алып кирүү боюнча элдин жана шаар тургундарынын, айдоочулардын пикирин билип көрмөкчүбүз. Сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди ушул видеонун алдына калтыра кетиңиз. Жана алып кириш керекпи же алып кирбеш керекпи деген суроого сиз дагы ооба же жок деп жооп берсеңиз болот. Оң рулдуу машиналерди алып киргенде эмнеге өтө атат, колдойсузбу? Ооба, колдойбуз. Эмне себептен? Кымбаттап кетпеди машина. Кымбаттап кетти. Анан ушул оң рулдуу машиналердин айынан көп кырсыктар болот деген да кептер бар да, буга кандай макулсузбу, каршысызбы? Ар кандай болот эми ал. Сол эле разницасы жок го. Оң рулдуу машиналер менен каршы тилкеге обгон жасаганда кыйынчылык чыгара албайбы? Жок, кыйынчылык чыгара албайт. Ал болгону ошо киши адамдан го дейм, өзү достойно айдаш керек да ошол. Демек макулсуз алып. Макул да эмне? Оң рулдуу машиналерди алып киргенге макулсузбу, каршысызбы? Каршы. Эмнеге? Правилага туура келбейт бизге. Левый стороны, правый болбойт бизге вообще. Ушул правый рульдар менен кырсыктар көп болуп атат дейт. Ушул Ошо встречка чыгып кетип атат да. Встречка чыгып кетип атат, обгонда ошондой кырчык көп болуп атат да. Охрана. Рахмат. Азыр өлкөгө оң рулдуу машиналерди алып кирүү демилгеси каралып атпайбы? Оң рулдууларды ошого кандай карайсыз? Түз эле көз караштамын оң рулдуу машиналерге. Алып кириш керекпи? Алып кириш керек деген эле ойлойм. Себебим бизде менин оюм боюнча да өзүбүздүн отечественный производство болбогондон кийин Япониядан алып келсе бизге менин оюм арзаныраак, андан более жаңыраак выпуска болуп. Жол коопсуздугу кандай болуп калат? Оң рулдуулар менен. Жол коопсуздугу эми машиналар жүрүшпөйбү азыр. Ошо деген оң руль менен сол рулдун айырмасы эмнеде? Мен мына 5 жылдык стажым менен айырмасын эч биле албайм. Почему нет? Пускай люди катаются на нормальных машинах. Безопасность в любой машине есть. От водителя все зависит. Если водитель главное, дурак... чтобы права правильно выдавали. Вот, самое главное это. Права, чтобы нормально. Покупали права, вот я вот на правильно ездил, мне вообще удобно. Никаких проблем. Откуда? С Алматы.